Саламаттыкты сактоо, билим берүү, курулуш тармагы, өнөр жайы, санариптик технология, Кыргызстан менен Түштүк Корея кызматташууну максат кылган тармактар көп. Бул эки өлкөнүн өкүлдөрүнүн кеңири курамдагы жолугушуусунда талкууланды. Кыргыз Республикасы Түштүк Кореяны Азия регионунда негизги өнөктөштөрдүн бири катары карайт. Жана эки тараптуу кызматташууну анын ичинде соода экономикалык жана маданий гуманитардык чөйрөдөгү байланыштарды активдештирүү үчүн бардык шарттар бар экендигин белгилеп кетким келет. Корея тарапка Кыргызстандагы демократиялык өзгөртүп түзүүлөргө жана укуктук мамлекетти курууга, өзгөчө шайлоо процессин өркүндөтүүгө колдоо көрсөтүп жаткандыгыңыздар үчүн чоң ыраазычылык билдирип кетким келет. Кыргызстандагы Кореянын алдыңкы технологияларын киргизүүгө жана пайдаланууга колдоо көрсөтүүнүн натыйжасында парламенттик жана президенттик шайлоолор ачык айкын, адилеттүү атаандашык шарттарда өттү. 그러나 늦어진 만큼 앞으로 더욱더 Бул жолугушуубуз өлкөлөрүбүздүн алакасына чоң салым кошот деп ишенем. Кыргызстан дүйнөдө өз ордун таап, мамлекет катары бир катар ийгиликтерге жете алды. Демократияны өнүктүрүү жана мамлекеттик баалуулуктарды калыптандырууда лидерлиги байкалып турат. Кыргызстан менен Түштүк Кореянын былтыркы жылдагы товар алмашуусунун көлөмү 30 миллион долларды түзгөн. Эки тарап тең аны аз деп эсептейт. Ыракы чыгыштан келе турган инвестицияда өзгөчө мааниге ээ. Биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу бизнес чөйрөсүнүн кызматташуусу өкмөт тарабынан колдоого алынат. 2010 жылдан 2018 жылга чейин Кыргызстанга Кореядан 69 миллион доллар түз инвестициялар келгендигин белгилеп кетким келет. Корея тараптан инфраструктура, транспорт жана башка мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн алкагындагы долбоорлорго болгон кызыгуу чоң экенин эске алып, биз өзүбүздүн алдыбызга бул сандарды жакынкы келечекте 2 эсеге чейин көбөйтүүнү көздөп турабыз. 키르기스탄 국민 여러분께 Биз бизнес форумга да катыштык. Ага келген ишкерлердин саны күтүлгөндөн көп болду. Бул келечекте өз жемишин берет. Экономика же саясат менен гана чектелбей, өкмөт башчылары бири-биринин өлкөлөрүнүн кандай артыкчылыктары менен таанып келгенин ортого да салышты. Мухаммедкалый Абылгазиев Кыргызстанда Корей музыкасы менен көп сериялуу тасмалар белгилүү экенин эске салса, Ли Нак Ион кыргыз жергесинин жаратылышына суктанган мекендештери көп экенин белгиледи. Жаштарыбыз Корей элинин маданиятына абдан кызыгып, Корей тилин үйрөнүүгө абдан дилгир. Чындыгында поп музыка менен Корей сериалдары биздин өлкөдө абдан популярдуу. Айрым Корей актерлорун биздин уландар жана кыздар виртуалдуу сүйүп да калышкан. Ошол эле учурда Корея Республикасында 6000ден ашык биздин жарандар жүрөт. Алардын арасында Кореянын алдыңкы окуу жайларында 400 студент билим алып жатат. Мен биздин кадырман элибиздин акылмандыгын, эмгекчилдигин жана мыйзамды сыйлаган эл болгондугун сыймык менен айта алам. 경의를 표합니다. 2018 жылы эс алуу үчүн келген биздин жарандарыбыз 15 миңден ашты. Бул Кыргызстандагы чет элдик туристтердин саны боюнча 3-чү орунду ээлейт. Көрсөткүч дагы жогорулайт деп ишенем. Кереметтүү жаратылышты көрүүнү көксөгөндөр көп. Жыйындын алкагында бир катар документтерге кол коюлду. Алардын бири айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги менен Кореянын деңиз институтунун ортосундагы кызматташууга багытталды. Негизги максаты биздин Кыргызстанда бүгүн балык өстүрүүчүлүк менен алектенген биздин ишкерлер жана ошондой эле биздин балык департаментинин ушул кызматкерлерин алардын тажрыйбасын көбөйтүү, ошондой эле аларды окутуу маселеси жана тажрыйба алмашуу маселесинде ушул меморандум кол коюлду. Кудай буйрса биздин ушул кызматкерлер Кореядан барып, ошол деңиз институтунан көп нерсени үйрөнүп келсе болот. Экинчиси бүгүн Түштүк Корея Кыргызстандан экологиялык таза продукцияны алып кеткенге даяр. Түштүк Корея Кыргызстандын электрондук кызмат көрсөтүүлөрдү ишке ашыруусуна көмөктөшөт. Бул үчүн атайын кайтарымсыз каражат берери күтүлүүдө. Ошондой эле чакан жана орто бизнес үчүн $1 миллион бөлөт.
Негизинен ушул бөлүнүп жаткан грант абдан актуалдуу жана өз учурунда болуп аткан ушундай грант деп түшүнсөк болот. Дыйкандардын экспортко болгон даярдыгын, өндүрүштөгү болгон тажрыйбасын жогорулатууга мүмкүнчүлүк ачылат деп. Айрыкча бул ушул мүмкүнчүлүк, ушундай жагдай бүгүнкү күндө ушул айыл чарбасына абдан актуалдуу. Корея өкмөтү санариптик технологияларды ишке киргизип, аймактарды өнүктүрүүдө да көмөк көрсөтүүгө убада берди. Билим берүү, туризм жана маданият тармагында да алакка артат. Гүлнара Касымбекова, Калыгул Асанбаев, Тимур Сыдыгалиев, Ала Тоо 24.